Бүгүн бир кызыктай жагдайларды биз көрүп турабыз да. Биздин парламент, урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар, мына акыркы жылдары өкмөт алып келген, министрлер кабинети демилгелеген бардык мыйзамдарды учурдун талабына, муктаждыкка, зарылдыкка байланыштуу колдоп келдик. Анын негизинде бүгүнкү күндө өкмөт өзү айтып атат, президентибиз да айтты, өлкөдө бир топ экономикалык жылыштар болду. Өсүүлөр бар, жок эмес. Бирок силер ушул бир жагдайды эске албай, көнүп алдыңыздар да, парламент бир аз жумшактык кылып, биз ушул көп мыйзамдарды талкуусуз өткөрүп берип, колдоп берип аттык, себеби бул зарыл болчу. Эми мындан ары андай болбойт. Эгерде мыйзамдар чийки болсо, бул жерге келген баяндамачылар бүгүнкүдөй онтолоп, тамтырап отурса, мыйзамдар өтпөйт, ачык айтып коеюн. Андыктан Алмаз Акунжанович, министрлер кабинети, силер дагы мындан кийин мамилеңерди өзгөрткүлө жогорку кеңешке болгон. Парламент мындан кийин, мен ойлойм, биз кайсы бир деңгээлде саясий туруктуулукту, экономикалык өсүштү камсыздоого салым коштук. Эми мындан ары ар бир мыйзам долбоорун тыкыр карап, парламент өзүнүн ишин мындан ары астейдил жасайт. Ошого сиздер көнүңүздөр.